A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Кыргыздарда Ноорус байыртадан баркталып келаткан майрам катары белгиленип келет. Бул күнү адамдар жакшылыкка үмүт кылып, эски таарыныштарын унутуп, бири-бирин сыйлап, көзү өтүп кеткен жакындарына, жалпы арбактарга Куран окуп бата кылышат. Бул майрамды 7 канал бир нече жылдан бери белгилеп, көрүүчүлөр үчүн майрамдык көрсөтүүлөрдү даярдап келет. Бисмиллахиррахманиррахим. Токчулуктун жылы болсун, барчылыктын жылы болсун. Алла Таалам ушул бизге көп жамгыр жөнөтүп, ушу чөптөрүбүз мол болсун, дандарыбыз мол болсун. Тайдан болуп ушуга ниет кылып салып атабыз. Ушу жакшы Кыргызстаныбыз өнүккөн, бай, берекелүү өлкө болсун деп салып атабыз ушул. Сүмөлөктү даярдоонун камылгасы 15 күн мурун көрүлүп, буудай өндүрүлгөн. 7 токоч бышырылып, бата берилген соң сүмөлөктү кайнатуу иши башталды. Көктөмдүн келишинин жышааны болгон бул майрамда сүмөлөк бышыруу майрамдык тамактын эң негизгиси болуп эсептелинет. Сагындым толган жерим сени. 21 март күн менен түн теңелип, жаңы жыл деп айтылып келет. Ал эми улуу муундар эски жылда аласа береселерден баарынан кутулуп, жаңы жылга жакшы тилек менен кадам таштоо керек деген да божомолдор бар. Күн менен түн теңелген күнү адамдардын ниеттерин түздөп, жаңыланууга багыт алган күн. Урматтуу кыргызстандыктар, баардыгыңыздарды 7 каналдын атынан жана өзүмдүн жеке атыман Ноорус майрамыңыздар менен куттуктайм. Ноорус майрамы баардыгыбызга ушул ынтымакты, берекени, барчылыкты, токчулукту алып келсин. Элибизде, журтубузда ар дайым тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Бар болуңуздар, урматтуу кыргызстандыктар. Ноорус майрамындагы сүмөлөк кайнатуу телеканалдын кызматкерлери тарабынан майрамдык маанайда шаңга бөлөндү. 7 канал бул майрамдын уландысын эфир аркылуу көрүүчүлөргө сунуштайт. Мен сени сүйөмүн. Ноорузду түркмөндөр, күрттөр, ошондой эле ирактар, суннит жана шиит мусулмандары да белгилешет. 2009-жылы 30 сентябрда ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине Ноорус майрамы бүткүл адамзаттын маданий мурасы катары киргизилген. Кийинки жылы 2010-жылдын 23 февралында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 64-сессиясында Ноорус майрамы бардык элдердин эл аралык майрамы деп чечим чыгарган резолюция кабыл алынган. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.